زوارنا الأعزاء سلامتكم هي أولويتنا. Birikкен Arap Emirattарында өтүп жаткан Dubai Expo 2020 көргөзмөсүнүн аяктарына саналуу күндөр калды. Кыргызстандагы аталган көргөзмөгө катышып жаткан 200 өлкөнүн арасында өз павильонун ачкан. Бүгүнкү күндө Dubai Expo 2020 көргөзмөсүнө жалпысынан 20 миллиондон ашык адам келген. Кыргыз павильонунун стендисти Таласбек Алыбаевдин маалыматына караганда, Кыргызстандын павильонуна күнүнө 2-3 миң, ал эми дем алыш күндөрү 5-6 миңге жакын адам келет. Кыргызстан павильонунда байкасак, биздин сыймыктанган табиятыбыз, биздин сыймыктанган экопродуктыларыбыз бар, кол өнөрчүлүгүбүз бар, биздин бай келген маданиятыбыз, тарыхыбыз бар бул жакта. Чет элдиктер реакцияларынан байкасак болот. Кол өнөрчүлүктөрдү көрүп, биздин тарыхыбызды сурап, маданиятыбызга кызыгып кетишет. Бириккен Арап Эмираттары бүткүл дүйнө жүзүнө үлгү боло алды десек болот. Анткени булар акыркы заманбап технологияларды алып келип, заманбап техника менен баардыгын уюштуруп, баардык уюштуруу иш-чаралары жогорку деңгээлде өткөрүп жатат десек болот. АКШдан келип Сауд Арабиясында иштеп жүргөн Джерри Экспога биринчи жолу келген. Ал Кыргызстандын боз үйүнө өзгөчө суктанат. So we're visiting the Expo for the first time, and obviously we're at the Kyrgyzstan Pavilion, and it's really great, especially looking at this. Боз үй абдан сонун. Мен боз үйдү көрүп, Кыргызстанда жашоо кандай сонун, боз үйдүн ичинде уктасак кандай болот деп жатам. Бул менин балам. Ага да боз үй жакты. Бул жерде ал Кыргызстан жөнүндө билип, анын маданияты менен таанышат. Ал абдан сонун. 11 жаштагы Аранга дагы боз үй чоң таасир калтырды. I'm from India and I live in the UAE. Мен Индиядан болом. Бириккен Арап Эмиратында жашайм. Жеке мага бул павильон жакты. Анткени анда өткөн тарыхты чалдырган артефакттар көп. Жана мага артында турган чатыр өзгөчө жагат. Анткени ал чындап эле салттуу көрүнөт. Казакстандык Айбөбек дагы Кыргызстандын павильонун көргөнү келген. Меня зовут Айбөбек. Я из Казахстана, с моей дочерью Назым. Менин атым Айбөбек, мен Казакстандан болом. Экспога Абу-Дабиден кызым Назим менен келдим. Биз Абу-Дабиде жашайбыз. Араб Эмиратында биз докторантурада окуйбуз. Бүгүн экспога барууну чечип, Кыргызстандын павильону бар экенин көрдүк. Бизге алардын музыкалык аспаптарын жана проекторлор менен кандай өнөрлөр бар экенин көрсөткөнү абдан жакты. Мага дагы сувенирдик каттар жакты. Алар сувенир катары салттык кийимдерди тартуулашыптыр. Жана аларда Кыргызстанда эмне бар экенин көрсөткөн элементтер абдан жакты. Мисалы алтын рундары бар. Алардан алтын буюмдарды жасай алышат. Биз Казакстан, Сауд Арабиясы сыяктуу башка өлкөлөрдүн жана экспонун башка эң маанилүү павильондорунда болдук. Бизге экспонун атмосферасы абдан жакты. Кубанычтабыз. Бул экспонун аркасы менен көптөгөн өлкөлөргө барбай эле көп жаңы нерселерди үйрөнүп жатабыз. Не посещая их, то есть узнаем благодаря этому экспо.